Assalamu alaikum Akırkılar. Biz belge oyuna gelgen joğuk. Şu Tekebayev'den çıkarsa da geldi gidek. Bu kavga uzatmasa, sözü uzatmasa, bu prezident bir kadar zabini serbini minalı batat. O şerge gelgende şunca kalktı göğünü aytıp, Bolat, şaşmakla depoyu mu? Şu an gelmedi. Ya itten sırap gel, ya bitten sırap gelmiyor. Şu sözü. Kantı bana ben 600 kilometre yerine. Bana bir ay oldu giderim ben. 97'de ben. Aysıl Cap'tan geldiniz ata. Şamansay'dan. 97'ye çıktım. 85 nevre çevirim var. 250'de oturalım. Şurada evet paşa. Kavranem görmek. Biz o yerden nereye girdik? Şu kendileri de çıkarıp peşin. El için faydasız dişinde girdik. Çıkarmayı gabiz yok. Düşünce yediğini mesafesem neye girdik? Narazılık kızım şu Tekabayev'de çıkarmakından narazılık. Adam şehirde sözet oturgan, gavet oturgan, deputat ben orada. Kudretin yete o şoğur. Var mı şöyle? Sözün öte turgan, gavın öte turgan. Ben almanmamı neyle kaldım? Rahmat ata, çok rahmat. Seçip o şu deputatlarına koydular. Erkek işinin ayağısı. Şunun bacarası mı yok? Абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши кайра каралбай турган болду. Жогорку сот буга чейинки өкүмдү өзгөртүүсүз калтырып, андан бир гана үй мүлктү конфискацияга алуу тууралуу бөлүгүн алып салууну чечти. Бүгүн 3 майда жогорку сотто абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши жаңы кылмыш жана кылмыш процессуалдык кодекстеринин күчүнө киргенине байланыштуу кайра каралды. Жактоочулар буга чейин инстанциядагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, ишти кайра кароо үчүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жөнөтүүнү жана кылмыш ишине тиешеси жок үй мүлктөр конфискацияга алынбасын деп суранган. Өмүрбек Текебаев Дүйшөнкул Чотонов коррупция боюнча айыпталышып, 8 жылга эркинен ажыратылган. Буга негиз болгон көрсөтмөнүн ээси Леонид Маевский Орусияда олуттуу кылмыш ишине шектелип, камакка алынган. Атамбаев жана Апрель телеканалы 3 саясатчыга 100 000 сомдон төлөп бермей болду. Бишкек шаардык соту Апрель телеканалын Бекназаровго, Келдибековго, Дүйшөбаевге 100 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы аларга ушунча каражат төлөп берүүгө тийиш. Чечим 2 майда кабыл алынганын Медиа полиси институту кабарлады. Муну менен шаардык сот райондук соттун чечимин бир аз өзгөрткөн. Буга чейин Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Апрель телеканалын өз эфиринде төгүндө жарыялаганга, ал эми Атамбаевди ар бир саясатчыга 100 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирген. 2018 жылы 10 декабрда Атамбаев Апрель телеканалына интервью берген. Доогерлер мурдагы президент алардын ар намысына шек келтиргенин билдиришкен. Атамбаевдин адвокаты жала жабуу же фактыларды бурмалоо болбогонун, арызданган 3 саясатчынын кадыр баркына доо келбегенин жүйөө келтирген. Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл этегинде сотко беришкен. Алар экс-президент телеканалдагы маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Маалымат булагы Калыс медиа. Кече жана бүгүн Матраимовдордун тою кызуу талкууда. Бул тойго барган бийлик өкүлдөрү жана депутаттар катуу сынга алынып жатышат. Матраимовдун тоюна депутаттар менен чиновниктердин жоон тобу барганын кандай баалайсыз деген суроого жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков төмөнкүдөй жооп берди. Бул спорттук иш-чарага жогорку кеңештин төрагасынын, анын орун басарынын, өкмөт башчынын орун басарынын барганын туура эмес деп көрдүм. Алар мамлекеттик жогорку кызматтагы адамдар, ал эми кесиптештеринин депутаттардын тилектештик кылып барганы туура эле. Бирок бийлик башындагы макамы бар, жетекчилик кызматтагы адамдардын барганы
бийликке болгон элдин ишенимине терс таасирин тийгизди. Бийликтин башында отурган адам жөнөкөй иш-чарага барса, ал иш-чаранын макамы көтөрүлөт, дагы бийликтин кадыры түшөт. Бул райондук, облустук администрация өткөрүп жаткан иш-чара эмес да, жеке адам атасынын фондуна арнап уюштурган мелдеш. Ага жогорку бийликтегилер баш болуп барганы чоң кемчилик. Матраимов мени чакырган жок. Чакырса деле бара алмак эмесмин. Эл менен жолугушуп жүрдүм. Экинчиден, ал киши менен катышым жок, деди Момбеков. Жалил Атамбаев Ошто 1000 орундуу ресторан ачты. Ресторан Ош шаарынын Маназата кичи районундагы Кудайберди автоунаа Тетик базарынын жанына салынган. Тойканадан сырткары ал жерде волейбол аянтчасы жана машыгуу залы бар. Окурмандар ресторан 2 жыл мурун эле ачылганын айтууда. Автор болсо кеп тойкананын качан ачылганында эмес, ачылышына Оштун башы көрүнгөн чиновниктери барганына, демек, аны менен эсептешерине басым жасайт. Комплекстин ачылышында ишкер Жалил Атамбаев Ош шаарындагы белдүү чиновниктерге курулушту тааныштырып жүрөт. Коноктордун арасында өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн 1-орун басары Байыш Юсупов, Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Мурат Боронов бар. Жалил Атамбаев Оштогу эң бай адамдардын бири экени эл ичинде айтылып келет. Азаттыктын жакында чыккан иликтөөсүндө Жалил Атамбаевден акчасын ала албай жүргөн ишкерлер, анын жакындарына катталган адамдардын ишканаларынын салыктын качуу схемалары көрсөтүлгөн. Анын айынан мамлекет казынасына ири суммадагы каражат түшпөй жатканы айтылат. Иликтөө жарыяланган соң Финполиция текшерүү иштерин баштап, көрсөтүүдө айтылган фактылар кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттоого алынган. Ишкер Атамбаев болсо Азаттыктын журналисти Ыдырыс Исаковду сотко берип, моралдык чыгымды 50 миллион сомго баалады. Маалымат булагы Калыс медиа. Криминалдык авторитет Азиз Батукаевге рак диагнозун коюуга шектелип, бир онколог жана лабораториянын бир кызматкери кармалганын Ички иштер министрлигиндеги булак билдирди. Шектүү адамдарды Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы колго түшүргөн. Министрликтин маалымат кызматы Спутник агенттигине башкы прокуратура Батукаевдин иши боюнча сотко чейин тергөө иштерин баштоо тапшырмасы келгенин кабарлады. Ал эми дарыгерлердин кармалышы боюнча маалыматты тастыктаганда төгүндөгөндөй жок. Белгилей кетсек, Азиз Батукаевди 2006 жылдын 3-августунда Аламүдүн райондук соту 16 жыл 8 айга эркинен ажыраткан. Кылмышкер катуу тартиптеги колонияда жаза өтөп, мындан тышкары мүлкү конфискацияланган. 2013 жылдын 9 апрелинде Батукаев оор илдетине байланыштуу мөөнөтүнөн мурда бошоп, Кыргызстандан чыгып кеткен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул тапта курал-жарак сактаган деп айыпталып, Чечен Республикасынын абагында олтурат. Криминалдык авторитет боюнча иш кайра жанданганын 17 апрель күнү башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов депутаттарга отчет берип жатып айткан. Ошол учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган азыркы депутат Зарылбек Рысалиев да суракка чакырылары маалым болгон. Маалымат булагы Спутник KG. Ички иштер министрлиги Крим төбөл Алмаз Бокушевдин чет өлкөгө учуп кеткендигин тастыкташты. Бирок Дубайга кеткен жок. Анын сапары Камчы Көлбаев менен болгон жаңжалга байланыштуу эмес. Крим төбөл Алмаз Бокушев азыр Кыргызстанда. Бул тууралуу Вести KG сайтына кылмыш милициясы кызматынын начальнигинин орун басары Азамат Токтоналиев билдирди. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын башчысынын орун басарынын айтымында Бокушев чындап эле өлкөдөн сырткары чыгып кеткен. Бирок айрым жалпыга маалымат каражаттары таркатып жаткан Дубайга кетти деген маалымат чындыкка куушпойт. Алмаз Бокушев Туркияга байма-бай каттап турат деп түшүндүрдү Токтоналиев. Анын ден соолугунда олуттуу көйгөйлөрү бар. Биз анын кайсы эмканадан текшерилгендигин аныктадык. Жакында 20-ларында ал 2 жумалык дарылануудан соң Кыргызстанга кайтып келди дейт. Түшүндүрө кетели, айрым жалпыга маалымат каражаттары жана социалдык тармактарда Алмаз Бокушевдин мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев менен болгон жаңжалына байланыштуу Кыргызстандан чыгып кеткендиги тууралуу маалыматтар чыгып кеткен. Анткени менен Токтоналиевдин маалыматтары боюнча экөөнүн ортосунда тирешүү жок. Азыр Бокушев таасир кылчу чөйрө дээрлик жокко эсе. Анын Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу топ менен болгон жаңжалы тууралуу маалымат жалган деп тактады
башкармалыктын начальниги. Алмаз Бокушев Карабалтаны 2000-жылдарга чейин эле көзөмөлдөчү. Ал мезгилде анын командасында спортчулар бар болчу. Ал ошол учурда маркум Рыспек Ахматбаев менен араздашып жүргөн. Бирок ал азыр үй бүлөсү жана ден соолугу менен эле алек дейт. Маалымат булагы Вести КЖ сайты.